Ana O'sh bozori har bir ko'priklarni buzib qo'yapti. Ana oldini, işte bu bozorga hech kim kirmasligi uchun bozor ko'char ekan. Keyin ko'prik ham buzilyapti mana. Сусамыр суусунан изделген жарандын сөөгү табылды. 21 күнү Чүй облусунун жайларында алдын ала маалымат боюнча Сусамыр өрөөнүнүн Сусамыр суусуна балык уулоого чыккан 1981-жылы туулган Сыймы аттуу эркек киши түшүп кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. 22 күнү издөө иштерин улантууга УКМдин 9 куткаруучусу, анын 5 суучу, Жайыл райондук номер 22 ОКБдан 5 куткаруучу, бир дрон, жалпы 14 куткаруучу тартылган. Издөө ишинин натыйжасында саат 13:30 чамасында аталган жарандын сөөгү куткаруучулар тарабынан суудан табылып, ИИМ кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Маалымат булагы УКМ пресс борбору. Ошто чогулган соодагерлердин айрымдарын милиция кармап кетти. Ош базарынын көчүрүлүшүнө нааразы болуп, мэриянын имаратынын жанына топтолгон соодагерлердин айрымдарын милиция кармап кеткени кабарланды. Көйлөр жөнөткөн видеодо милиция кызматкерлери чогулуп тургандардын бирин атайын автоунаага күчтөп салып жатканын көрүүгө болот. Милиция 4 адам кармалганын ырастады. Алардын кармалышынын себеби жөнүндө кийин маалымат берилерин айтышты. 22-июлда Ош мэри Бакыт Жетигенов баштаган жетекчилер менен базардын көчүрүлүшүнө нааразы болгон соодагерлер менен жолуккан. Анда соодагерлер убактылуу иштеп жаткан көпүрөлөрдү калтырып туруу жана базарды көчүрүү убактысын узартуу талабын айтышкан. Соодагерлер жана базар салынуучу жерлер ыңгайсыз экенин айтышып, каршы болушууда. Мэрия имаратынын сыртында дагы жүздөгөн соодагерлер чогулуп турат. Ош шаарында сел каптаган борбордук базарды башка жакка көчүрүүнүн мөөнөтүн узартып берүүнү бийликтен суранып, соодагерлер 3 күндөн бери чогулуп жатышат. Ош шаарында шек жараткан батирлер текшерүүгө алынып, 16 кыз кармалды. Ош шаарында 11-12 июль күндөрү притон рейди өткөрүлдү. Бул тууралуу Ош рейдтин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, рейдтин максаты Ош шаарынын аймагында суйкулук менен алектенген кыз-келиндерди табуу жана аларга карата профилактикалык иш-чараларды өткөрүү болуп саналат. Милиция кызматкерлеринин алдын ала маалыматтарына ылайык шек жараткан батирлер текшерүүгө алышты. Рейдтин жүрүшүндө суйкулук жасоого шектүү 16 кыз кармалып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн милиция бөлүмүнө алынып келинип, бармактарынын издери алынды. Кармалган кыздардын көпчүлүгү Ош шаарынан башка региондордон келгендиги аныкталды. Профилактикалык иш-чаранын жүрүшүндө мурда катталган 12 кылмыштын бети ачылып, издөөдө жүргөн жаран кармалып, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан бул багытта профилактикалык иштер күчөтүлөт. Маалымат булагы Турмуш.